下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风筝。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Жол бошот, жол бошот. Жол бергиле, жол бергиле. Чö. Каскет жолго жол бошот. Ак.我有心叫他们一里二里的往前走，但得咱尝到了热闹空间，也无非走了今日又盼明日，走了那么一天又是一天，这一日正糟糕，抬头看江州城不远在眼前。Barakeldi, жарайт. Сыйлы қонақ келді. Төргөтүңүздөр. Төргөтүңүздөр. Мына бул киши биздин кожоюн Шуэ айым. Қош келіпсіз. Құтты болсын. Баарыңарга рахмат. Бирге болсун. Кут болсун. Келіпсіздер, құтты болсын. Мына бул киши Лүй Фыңгы Лүй Аксакал. Аты белгилүү Лүйжинин кожоюну. А бул киши Чиао Устат. Бейпиң шаарындагы боекчу. Сүрөт өнөрүнүн чебери. Бул киши Ма кожоюн. Бейжин шаарындагы түрлүү кесиптин ээси. Ал эми мына бул адам Ян. Тоо Таш аймагынын кожоюну. Мына бул киши Тиян Бак Тарактар тоосунун кожоюну. Ой. Бул жаш жигит экен го. Ошондо ким болот? Бул киши Уаң Мантаң, Уаң Устат. Улуңжинин кожоюну. Лунжи? Ооба, дал өзү. Уккам. Лунжи бардыгы келиптир. Болуптур. Кызык. Сиздин бул шаардагы хан сарайды 31 жылдын ичинде бир эле жолу кооздолгон. Анда биздин Лүйжи иштеген болчу. Мен да жаратканым буйруп, ошол сарайда негизги жумушчу болуп иштегем. Бул жумушту мен
көзүмдү жумуп деле иштей беремин. Чын айтамын. Мага аябай эле тааныш. Кыйынчылыгы жок. Ошондой ооба. Эми эмне сөз айтайын, бул жумуш биздин Луй төрөгө сонун болду го. Сизге айтып коеюн. Бул жумушту сиз мага тапшырсаңыз, мен сиздин бул сарайыңызды ошого оп-окшош кылып кооздоймун. Бир жери туура эмес болсо, менден эсип алсаңыз болот. Сиз айткандай болсун. Макул анда. Айымга рахмат. Токтоңуздар. Şu айым. Луйжи бул сарайды кооздогон. Ага күмөнүм жок. Негизи биздин Луң жымында жумушту көп жасаган. Бүгүн шаардагы багдарак тоого жоюндарын өзүңүз чакырып келипсиз. Башка эч кимден сөз сурабай туруп жумушту кимге берүүнү кулактар кылсаңыз, балким сүйлөшөрбүз. Уаңмантаң. Сөзүмдү уксаң. Ай, сен мени менен жумушталашасың. Болбойбу. Луй мырза. Бардыгыбыз ушул кесип таркалайбыз. Кимдин тоосунда 100 жылдык тарыхы жок дейсиз. Биздин Луңжинин тарыхы силердикине кем эмес. Эмне үчүн жумуштун баарын сага беребиз? Тууганым, сенин сөзүң күчтүү го. Убагында сенин кайнатаң да мага мынтип сүйлөчү эмес. Ушуну да сөзүм бар дейсиңби? Сөздү орду менен сүйлөш керек. Мындай куру бекер сөздү токтот. Мени менен күч сынашасыңбы? Элден мурун өзүңдү карап көрчү. Сынашса сынашамын. Мына ушул сөздү күтүп тургам. Сага тил тийгизип турамын. Уктуңбу? Кимге тилиңди тийгиздиң? Кайнатаң адашкан экен. Сен сыяктуулар ак ниеттүүлүктү билбейт окшойт. Пайдасыз бирөөгө тапшырып кеткени карачы. Деп тил тийгизип турам. Дагы бир жолу кайталачы. Сен адилеттүүлүктү билбейсиң. Кана, ким адилетсиз экен? Болду, токтоткула. Жетсе турушпагыла. Мунуңар эмне? Урушты болбагыла. Колуңар тарткыла. Ойбой, мантаң. Сакалын сыйласаң болбойбу? Ошону да билбейсиңби? Аксакал болуп туруп, өзү биринчи тил тийгизди мага. Ойбой, башкалардын алдында мындай кылганыңар кантет? Кесиптештер бири-бири менен кыйкырышат экен дейби? Уят эмеспи? Баарыңар отургула дейм. Чияң мырза туура айтат. Баарыбыз отуралы. Мантаң, отуралы. Луй мырза, отуруңуз. Луй мырза, мени күнөөлүдөй көрбөңүз. Жаштар менен сөз талашып кантесиз? Аброюңуз шекелүүдөн коркпойсузбу? Бул Жубарымбек чегинен ашып кетти. Өзүн киммин деп жүрөт? Жетишет Луй мырза. Эсиңизге келиңиз, отуруңуз. Кечириңиз айым. Сизге уят болду. Түшүнөм. Баарың артык жумуш таап иштеш үчүн эмеспи? Мен дагы жагдайды толук түшүндүрбөй туруп, шашып кеткен экенмин. Айым, унутуп калдыңызбы? Негизги талабыңызды айткан жоксуз. Унутчак жаным ай. Болуптур эми. Сен баарын айтып берчи. Айым айылга 2 кабаттуу секиче салдырмакчы. Чоң кабаттуу секиче салабы? Адаттагыдай эле жумуш. Менин бул секичем адаттагыдай секиче эмес. Мага кереги хан сарайдагы Чианлуң бакчасындагыдай көк 2 кабаттуу секиче. Сабыр кылыңыз. Эстедим. Укканым боюнчага Чианлуң хан ат койгон болчу. Кана айтчы, угайын. Мен Эстедиңиз го. Эмнеге айтпай отурасыз? мен аны бир аз гана билем. Бул 2 кабаттуу төбөсү томолок чоң секиче. Чиалуң жылдары салынган. Анын дагы бир аты Мейхун гүл сарайы. Жакшы, демек аны билет экенсиңер. Анда сурап көрөйүнчү. Эмнеге Мейхуа гүл сарайы деп аталган? Анткени анын тышкы көрүнүшү Мейхуа гүлүнө окшотуп атайын жасалган. 2 кабаттуу, төбөсү томолок, 5 аркасы жогорудан төмөнгө ийилген 5 жалбыракча Мейхуа гүлүнүн жалбыракчасына окшош.
Ата бабаларыбыз муну секече салган кезде баарын мейхуа гүлүнө окшотуп жакшы көрүшчү. Бул бир жумокойланган. Мындан тышкары бакчанын ичине мейхуа гүлүнүн бутагын оюп сүрөт тартып толтурган. Чианлун хандын койгон мейхуа гүлдүү секиче деп койгон атын атабай, кайра аны көк секиче дешүүдө. Чианлун хан ага ыйгарып койгон атында көк чай аркылуу өзүнүн чыгармасын эске алат. Сенин билгениң аз эмес экен. Шуе айым, сиздин бул мейхуа гүлдүү секичени жакшы көргөнүңүзгө караганда, жаңылышпасам сиздин атыңызда сөзсүз мей аттуу бир нерсе бар. Абдан туура айттыңыз. Бул кийин болгон. Лужи бул сарайыбызды салган болсо, Луңжи бул бакчасын жакшы билет экен. Макул. Мен эми кеттим. Айым, сиз мындай жумушту жакшылап ойлонуштурганыңыз дурус. Айым бүгүн баарыңыздарды чакырды. Жумуштун туура болушу үчүн ар кесиптин кожоюндары азырынча бара бергиле. Жумуш жана материал каражат эсебин чыгарып анан жоогун айтат. Бүгүн ушундай болсун. 3 күндөн кийин баарыңарды ушул жерден күтөмүн. Сиңдим, Эжеке, келип калдыңызбы? сиңдим. Сага ун берейин. Мына муну алып ал. Дагы эмнени күрөөгө койдуңуз? Аны менен жумушуң болбосун. Бул жылдары согуш көбөйдү. Кыйын кезде калдык. Кайра колубузда аз болсо да бир нерселер бар экен. Антпесек кандай күндү көрмөк элек. Сизге чоң рахмат. Эжеке, сиз кандай данды сатып алгансыз? Мына бул ун жабышчак экен. Сатып алып атканда карап алсаңыз болмок экен. Жарымын берсем да кара өзгөйсүң. Бул унга эмне болуптур? Бул ун япон аскерлери чалгындап келген аралашма унга караганда бир топ жакшы чыгар. Андан жакшы. Жарымын жеген күндө да мынтип убал кылганга болбойт го. Акчаны алып шайманга берип, оозундагы унду көтөрүп чыга берген чыгарсыз. Ойбой, жаным эжекем. Жакшы нерсени тандаганды да билбейсиз. Кийинки жолу дан сатып аларда мага айтыңыз, мен барып алып берейин. Макул. Кийинки жолу сен бар. Өзүң айттың го. Бирок сен мени күн ордунда жумшайсың дебесең эле болду. Азыр менин күңдөн эмне айырмам бар? Сен күңсүңбү? Адамдын көңүлүнө карабайсың. Биздин мантаң сени төбөсүнө көтөрөт го. Алакамдын мага деген боорукердиги да. Апаке! Яыр, кайда ойноп келдиң? Апаке, мен балмуздак жейм. Билесиңби балам? Андан көрө ботко жесең тоёсуң. Өткөндө мага алып берем деп алып берген жоксуң. Болду, токтот. Жанды койбойт го. Эже, жок дегенде бирөөнү алып берсең боло. Алып берсең өзүң алып бер. Менин талаада жаткан акчам жок. Болуптур, мен алып берейин. Яыр. Сөзүмдү укчу. Фул аягың акча тапканда мен сага күндө балмуздак сатып алып берем. Макулбу? Мен азыр жегим келип атат, мени алдаган жоксуңбу? Ушундай деген болобу? Кандай бала өзү? Жоу дарыгер. Жеңе. Элейбе эжеке. Жоу дарыгер бул түрүнө караганда Гоминдаң армиясынын алдыңкы катардагы төп сабырына тура албаган экен. Ой, элейбе эжеке, аны кайдан билдиңиз? Сурап эмне кыласың? Таң атаарда келип бир канча саат гана көз ирмеп алып, мына дагы сыртка чыгып баратасың. Ойлосом алдыңкы бөлүктөгү согуш кыйын кески болуп, жеткизилген жарадарлар барган сайын көбөйгөндүктөн сенин мурдуңа суу жетип жүрөт. Сен уктабай, мени аңдып жүрөсүңбү? Ким сени аңдыптыр? Элейбе эжеке,
Сиздин билим деңгээлиңиз төмөн болгону менен аябай зерексиз. Жеңе жумуштан калбаңыз. Ооба. Ал мени эмне дагы кара курсак дейт. Ай, биздин мына айылдагылардын баарын маданият деңгээли төмөн. Өнөрүң бар болсо, сен бул жерде эмне кылып жатасың? Бул эмне дегени? Сиңдим, эки колуң бош болуп калган окшойт. Мен сага бир жумуш таап берсем, сөзсүз иштеп кетесиң. Ал кандай жумуш? Тыңчы. Мен тыңчы болуп эмне кылам? Ойлоп көрчү өзүң. Сен башкалардын канчада келип, канчада уктаарына чейин жакшы билет экенсиң. Тыңчылык кылсаң, сөзсүз эмгегиң бааланат. Ал эмне дегениң? Яыр. Сен ичип койдуңбу? Мына ала кой. Агаңа рахмат айткан жоксуң го? Рахмат ага. Сүйкүмдүүсүң, иче кой. Карындаш, көмүр эле отурасыңбы? Ага, бат эле келдиңизби? Азыркы убакта ким сатып ала алсын? Терип алган көмүр менен майда көмүрдү элеп иштетпесек. Тамак иштиңби? Жок, жана эжекебиз бир аз ун берген. Андан ботко жасап ичемин го. Дагы эле ботко. Бир аз чыдап тургула. Азыркы убакта ботко жеш да оңой эмес го. Эжекем дагы бир нерсени күрөөгө коюп, ун алып келди. Андан дагы сенин досторуңа берди. Бул жакшы болгон экен, карындашым. Кайгырба. Колума акча тийгенде Фулай экөөңө ак ун жегизем. Ботко жеп ичип атканыбызга ыраазыбыз. Ушул кырдаалда силер болбосоңор эмне кылат элек? Бул эмне деп турганың? Тие устат менин куткаруучум. 10 жыл мурун ал киши болбогондо мен эч агылешке тоңолуп калмакмын. Азыр ал бул жарыкта жок. Сен менин бир тууган карындашымдайсың. Макул, мындан кийин айтпаймын. Фулай жумуш иштеп акча тапканда эжекем экөөңүздөргө каралашайын. Күтөмүн. 30, 25. Келип калдыңбы? Яыр кайда? Яыр тамак ичкенден кийин чыгып кеткен. Жети. Эмне эсептеп отурасың? Луңжин эсебин эсептеп отурасыңбы? Аны эсептегенден не табасың? Мүмкүн эсептесем бирдеме чыгып калар, кандай дейсиң? Кандай деп кайра менден сураганың эмнең? Эмнесине таң каласың? Жумушту айтамын. Андай чоң курулушту бир күндө кураштырып салуу аябай эле кыйын. Кардым ачып кетти, тезирээк тамак жасап берчи. Керели кечке чай иче берип, ичегим жабышып калды. Макул. Жасап койдум. Боткону алып келип берейин, э? Дагы борми буудай унунанбы? Андан көрө кесме жасач жегим келип кетти. Кургак кесме дейсиңби? Бул жумушту бүтүрбөсөң, мындан кийин борми буудай нанын да жей албайбыз. Күрөөгө дагы эмне койдуң? Көп болду. Жумуш табылбайт. Луңжидагы тигил адамдарга күнүнө ас чыгым кетпейт. Мен күрөөгө бир нерсе койбосом, анда эмне ичип жейбиз? Айтор ушул аз гана нерсени күрөөгө коюп алдык. Эй, сага эмне болду? Кайда кеттиң? Айым төрөнүн ордосунун бул жумушун алуу үчүн жумуш башына барып көрбөсөм болбойт. Кеч болуп калды го? Шашып атам. Эй, мантаң. Фулай, Устат, ала кой. айдын аягы боло элек го. Балам, ишиң мыкты экен. Өнөр үйрөнгөндө да тез ушул айдан баштап
Ай сайын сага бир аз акча берип турамын. Шакирттикти аяктаганда дагы кошуп беремин. Ала кой. Макул, рахмат, устат. Жакшы иште. Макул. Кожоюн, бир чыны un, чай бериңизчи. Макул. Рахмат сизге. Идишиңизди эртең алып келип берейин, Макул. Фулай, сен дагы келдиңби? Ысыгы кете электе тезинен ичип ал. Мага алып келдиңби? Ооба, сенин мына бул un чайды жакшы көрөрүңдү билемин. Аны кайдан билесиң? Мен көргөм, сиз күндө кечинде оюн коюп бүткөндөн кийин Луңфушуга барып ушул un чайды ичет экенсиз. Рахмат. Анда сенин un чайыңдын акчасын берейин. Ала кой. Жок, албаймын. Сендей балада кайдагы акча? Мени бала деп ким айтат? Мен эржеттим, 17 жашка толоюн деп калдым. О, ошондой эле болсун. Мурдуң дердее түшүп, эр жигитке окшоп калат экенсиң. Өнөр үйрөнүп жүрөмүн. Кийинки жылы шакирттигимди аяктайм. Бул менин биринчи тапкан акчам. Демек, мага un чайын алып келгениң жөн эмес экен го. Тезинен ичип ал, муздап калат. Пай, Ой. Жубарымбек. Түзүрөөк бир нерсени үйрөнсөңчү. Бешиктен белгиң чыкпай жатып эле артисттердей жагынайын дедиңби? Тезирээк үйүңө кет. Мага сүйлөйсүң. Өзүң да мында келдиң го? Түй, муну мага айтып турганың кара. Сага айтып коеюн. Фулай, башканы башкара албасам дагы, сени башкарбасам болбойт. Атаң экөөбүз чыныгы достордон эмеспизби? Сени небере инимдей эле көрүп келемин. Макул. Ушунун баары сен үчүн. Шио ага. Сенин Фулайга өнөр көрсөткөнүң го жакшы. Бирок сөзүң кулакка жагымсыз тиет экен. Артисттерди туурайсың дейсиң го? Ойбой карындашым, ушу мен ар кайсы сөздөрдү сүйлөп, оозумдун шоктугунан табам го. Кечир. Негизи Фулай мага көңүл бөлөт. Мен буга ыраазымын. Ал сага көңүл бөлөбү? Мен сага мындан артык көңүл бурамын. Ага ыраазы эмессиңби? Шио ага. Сенин бул көңүл бөлүүңө кандай ыраазычылык билдиремин? Карындаш, сен мага чын ниетиңден ыраазы боло турган болсоң, анда менин сөзүмө кулак сал. Сен акыл эсиң жайыңдабы? Кубанбай падышанын аялы бар. Али сенин түзүгүрөөк атагың жок турса, анын артынан калбай эмне кыласың? Шио аганын айтканы да жөн. Мындай болсун. Сен мага чыдай алсаң, мен сага тиейин. Чынбы? Анда мен отура турган баш баана бересиң. Үй чарбасын караганга кызматчы жалдап, кышы жазында кие турган кийимди алып дайындап бересиз. Менин байлыгым жетет. Эшикке чыксаң кийимди аяр. Эми мени ошончолук эле төмөн көрүп турасыңбы? Анда сени кыйнап койгондоймун. Сиз Бейжиңдеги аты белгилүү адамдардансызбы? Бирок сиз андай эмессиз го. Болуптур. Мен кетейин. Мантаң. Эми келдиңби? Канча убакыт болду? Мен эртеден бери кичине эле тамак жеген болчумун. Курсагым ачып, ичегим гурулдап кетти. Бир аз кечиксе эле жүзүңүздү алып качасызбы?
Анын үстүнө бул жумушту алигиче ала элекпиз го. Башкага сөз болбойбузбу анда? Арам тер агызып жүгүрөбүз. Кече Шыңыр экөөбүз көрүп келдик. Анчалык эмне шашасың? Шашпагандык антем. Сен тезинен жумушуңа кириш. А баардыгын өлчөдүңбү? Аны өлчөп эмне кылабыз? Бүткүл хан ордосунун өлчөмү бар. Алтынкы сарайдын бийиктиги 4,5 метрден, арткы сарайдын бийиктиги 2 метрден ашпайт. Макул, жарайт. Тезирээк жумушуңа бар. Ойбой, шашылба. Азырынча убагы келелик. Дагы ичип атасыңбы? 1-2 уртасам болобу? Жада калса, чириген байлар дагы үйүн салдырбай кала турган болушту. Биздин бул кесибибиз күйө турган болду окшойт. Ал ошондойго сен сыяктуу билермандар башкаларга очок салып берип, чөнтөгүнө бир аз акча тапканына ичип алып, мас болуп жүрүшөт. Аны айтпай эле кой. Бул жолу биз бир акмак аялга туш болдук. Ал бизге чоң жумуш таап бере турган болду. Бул хан сарай. Сенби сен? Карачы. Бул чоң короо жай. Не деген салтанаттуу. Мына убагы келди. Кандай гана керемет короо жай. 200 жылдан ашыптыр. 30 жыл ичинде бир гана жол каралыптыр. Сен тетигдей чоң даракты көрдүңбү? Мантаң. Бул короо жайда бир балее бар экен. Мен эч бир катасын көргөн жокмун. Мына бул жакта токой. Ал тигил жакта болсо көлмө бар экен. Токойду сууну тартып, табигатты өзгөртүптүр. Окчу. Айым мына бул жерде айымга секиче, негизги секичени кайда салабыз? Секичиге салдырмакчыбы? Бул короо жайда адам тура алабы? Эмне болду? Сага чын сөзүмдү айтайын, шашып кетпе. Бул короо жайда башкача бир чоң нерсе бар экен. Эмне өзгөчөлүк? Ай. Дагы арак ичкенсиңби? Сасып турасың. Нары тур, ары. Бүгүн кичине эс алдым. Лиаушуа менен бирге кичине ичсем эмне болуптур? Мага баары бир. Азыр сенин абалың кыйын. Маанайың да жакшы эмес. Негизи азыр кимдин турмушу кыйынчылыкта эмес. Сени минтип жүргөнүң менен менин ишиме тоскоол болосуң. Арак менен ачууңду таркатсаң болбойт. Сени азыр аракеч болоюн деп калдың. Бул эмне дегениң? Мен азыр кубанычтамын. Ал эмне кубаныч? Атабыздын хан сарайындагы мейхуа гүлдүү бакча жөнүндө айтканың эсиңде чыгар. Эмне болду? Кызык. Ушу сага мейхуа гүлдүү секич салып берип жүрбөйүн, я? Чын элеби? Чынбы? Чын болбогондо ушул жумушту колго ала алсам, мейхуа гүлдүү секиче саламын. Дагы бир жагы атабыздын тилеги орундалды. Андай болсо жакшы болот. Мантаң, бул жумушту ала албасаңыз, биздин улуңжи үйүн саткандан башка айла жок. Данио, сабырдуу бол. Мен аман болсом, эч качан Луңжин үйлөрү сатылбайт. Ишенемин. Менин күйөөм кээде үй бүлөсүнөн чыкканы менен колунан иш келе турган ишкер адам. Албетте. Луңжинин үйүн сатып силерге көп акча таап, тигил бала экөөңдү жакшы турмуш кечиртемин. Турмушубуз оңолот. Сөзүң кулакка жагымдуу. Болду, тезинен бөлмөгө кир. Тоңдуруп жибердиң.
Тез. Арамы чимдиги күчтүү эмеспи? Курулай сөзүңдү токтот. Мантаң, эмне кылып жатасың? Танию. Мен бай болгондо мага Болду. бир уут төлөп бересиң. Кандай гана муздак? Муздак экен. Бир келчи. Бери бол. Бери. Апаке, муну алыңыз. Бул кайдагы акча? Бул менин бир айлык акым. Мурун сиз мени багып келдиңиз, эми мен сизге жардам берем. Азамат болуп үйгө каралаша турган болдук. Апаң бул акчаны алып катуу кайгырып турат. Атаң бекерчи. Экөөбүздү таштап кете бергендиктен жесир аял, жетим бала башкаларга сүйөнүп күн көрүп келдик. Акыры бул күнгө да жеттик. Апа, андай дебеңиз. Биз башкаларга жүгөртпадык го. Мантаң агамдын үйүндөгүлөрү бизге көңүл бөлдү го. Бизди бөлөк көрбөйт. Ооба, ошондой. Апаке, ыйлабаңызчы. Болду. Фулай, муну өзүң иштет. Калганын сага келинчек алууга сактап коеюн. Апа, өткөндө өзүңүз мага 18ге чыкканда той жасап берем деген элеңиз го? Эмне дейсиз? Сиз 17 жашка келгенде мени төрөпсүз. Мен быйыл 16га чыктым. Эми бир канча жылдан кийин 20га толомун. Мен той жасасам болобу? Чечек. Эмне келинчек алгың келип калдыбы? Жок ай. Жөн эле айттым. Мынау жиптин учу кайда кетти? Таба албай койдум. Тез болгула. Даярдагыла. Арабаны даярдагыла. Кана, кайда? Даярдагыла. Дарыгер кайда? Канын токтоткула. Операцияга даярдагыла. Операцияга. Ошол жакка алып баргыла. Алып баргыла. Lan, sen келдің бе? Бұл уақыт өте эле узарып кетти. Сен сыртта күтө тур, мен тез эле келем. Lan, абалың кандай? Күзөтүңдүн убагы бүттүбү? Эмне болду? Сен оргондо каччысың, бизге караганда ишиң тынчыраак. Тынч? Азыркы убакта кайсыл жер тынч дейсиң? Эмне болуп кетти? Кымен? Биз бул жерден бирге кетели. Мени менен бирге оңтүстүктөгү ата мекенге кетели. Макулбу? Сен кандай себептен мындай ойго келип калдың? Акыркы убакта бир күн да тургум келбейт. Эмне үчүн деп сурабаңыз. Барасыңбы же барбайсыңбы? Мен аскер адаммын. Кетем деп эле кете бергиде оңой иш жок. Суранганым болсун. Макулбу? Сен кайда барсаң, мен да ошол жака барам. Шыңыр, сендей бышык чапчаң уулум болсо кандай жакшы болмок эле. Айым, мен сизге айттым го. Мен сиздин уулуңузмун. Анда болуптур. Кечинде биз менен чогуу тамактан. Макул. Айым,
Мына муну караңызчы. Кичинекей коенек таптакыр эле көрүнбөй Эмне калыптыр. болду? Шыңыр. Сен дагы мына бул чегилген оймого кызыгып турасыңбы? Бул оймо адаттагыдай оймо эмес. Мунун астында менин атамдын аты жазылган. Ошондой. Бул атаңдын кол өнөрү. Мындай чегилген оймону бардык Бейжин шаарынан экинчисин жолуктурууга болбойт. Ошондой. Атабыз оймочулук өнөрүн оң түштүктөгү оймо чеберлеринен үйрөнүптүр. Туура. Муну карачы. Не кылып турасыңар? Келдиңизби? Кайра келдиңби? Ооба. Мунуң эмнең? Ойло кой, мен жасаймын. Мен аныңа кызыгып турат дейсиңби? Устат, Луңжида жүрбөй, эмне деп жүрөсүң? Шияу агай мындай деди. Лүй төрө бүгүн Лүй сарайында дасторкон жайып, Сажиүү шаарындагы бак заводдорунун кожоюндарын баарын чакырыптыр. Кандай максатта экенин билишпейт экен. Шияу агай ушундай деди. Баардык кожоюндар барат экен. Бизди гана чакырбаптыр. Шыңыр, бергел. Устат, биздин калып жазап алганыбызга көп болуптур. Секичени көрүп келген чыгарсың. Көрүп келдим. Шыңыр. Бул калып жасап бүткөндөн кийин секиченин негизги түзүшүн айкын болот. Мындай жумуш жасоого оңой турбайт. Көңүл коюп жасап алам. Сарсана болбоңуз, устат. Мен көңүл коюп жакшы үйрөнөм. Шыңыр, мен эмнеге сени гана чакырып, калып жасаганды үйрөткөнүмдү билесиңби? Мен сенден чоң үмүт кыламын. Устат, мен баарын уктум. Түшүнсөң болду. Жумушуңду жаса. Макул. Мантаң. Бале болду, чатак чыкты. Эмне кылып атасыңар? Шаяу агай, сиз отуруңуз. Бул эмне деги? Буга тиешең болбосун, ишиң жаса. Макул. Болду, иштебегиле. Өңүң бирде кубарып, бирде кызарып эмне болду? Жинтийген адамдай. Мен жинденгеним себебин сага айтып коеюн. Лүй төрө жакка өтүп кетишти. Жумушту да бөлүштүрүп алган чыгар. Мантаң, сен алар менен тирешкениңди улантып жатасың. Бейжиндеги баардык кесиптештер менен тирешкениң биздеги аларга тең келе алабызбы? Жумушуңду жасай бер. Макул. Сөзүмдү уктуңбу? Бирдеме дечи. Эмне кылса ошо кылсын. Сен да мында турба, тезинен кет. Тез, жолуңа түш, тез бол. Кет. Бол. Сен ачууланып алыптысың. Жеңем айтайын. Шыңыр. Кимдир бир эшик такылдатса аччу болбо. Жарайт. Жумушуңду жаса. Эки күн болду. Мантаң эмне иштеп жатты экен? Ал жанагы мүнөзү менен эмне жасаганын сага айттыбы? Шияу төрө, ошондо биздин бул жумуштан үмүтүбүз жокпу? Азыр бүткүл Бейжин шаарындагы кесиптештер менен тирешип отурган биз гана оңойго турбайт. Эгер бул жумуштан үмүт жок болсо, биз кандай күн көрөбүз? Убакыт жакындап калды. Биржан экенбиз да бардыгы колума карап калды. Болду. Теңирим пендесин унутпайт. Сарсына болбогула. Бирок бизде болот экен. Башкаларыңа кайры тилетип койбоймун. Барыңар мында тура бербегиле. Латан, Лаусин, сиздер кете бергиле. Кете бергиле. Макуланды. Жүрү, кетели. Лаушияу, сен да кайра кет. Мен кетпейм.
эртең айтылот. Мен өлсөм, маңтам менен бирге өлөмүн. Деню! Деню! Түріңді қарач. Оба. Үйіңе барып, киіміңді алмаштырып, инелеріңді чакырып, чайханада мени күткүлө. Көпкө кармалбай барамын. Жарайт. Мантаң, ысык суу даярдап койдум. Сакалым руттуңду алып ал. Шыңыр, буюмдарды жыйыштыр. Жарайт. Мына, бул кийим жаңы экен. Ушуну кийип ал. Кел. Мантаң, бул жумушту ала албасаң болду. Кандай убалчылык болсо да, башкалар менен тирешпейлик. Тишибизди тишибизге катсак да, аброюбузду түшүрбөйлүк. Анын үстүнө ал канча нерселе баары бир өтүп кетет. Макулбу? Болду. Мен барайын. Эмне? Мен ал курожайды туура эмес сатып алган боломбу? Анда адам турганга болбойт бекен? Оозуңду жап. Эмне деп отурасың? Соодабызды бузмакчысыңбы? Айта бер. Мага кулак салгыла. Соодаңар менен менин жумушум жок. Бул иш ханым жөнүндө өтө маанилүү экенин билемин. Бул ким өзү? Шиайтуу кулуңуз. 7 жашыман баштап атама жардамдашып, устачылыкты үйрөндүм. Биздин шиайу аброюн шылдыңдаганым жок. Шаардыктардын баардыгы билет. Биздин урпактар ордого кызмат кылып келишкен. Мына, ошондуктан атам тандап берген экен. Буга ишенбесеңиз, Чийин мырзадан сурасаңыз, чын бышыгын билесиз.